Демек биздеги керексиз бизге сиңбей калган жана бизге кирген микроорганизмдер, мен алардын дайым баарын айтып жүрөм. Алар грибкилер, жөнөкөйлөр, микробдор, метек курттардын тукумчалары жана вирустар. Мына ушул 5 микроорганизм бизде жашап, биз жеген нерселерди жеп, алар дагы ошол биздин каныбыздын ичинде жашаганга аракет кылат экен. Ошо биздин кызыл кан тамырдын ичинде жашаганга аракет кылат экен. Кызыл кан тамырдын ичинен ошо өздөрүнүн керексиз нерселерди чыгарып берет экен. Мындан тышкары биз жеген тамактар, сиз белок жейсизби, углевод, жир, мисалы сиз эмне жейсиз, бардыгы эле жеген тамагыңыздын баары сиңе бербейт. Ошо сиңбей калгандардын бардыгы мына ушул лимфа бездери менен ташылып келинет экен. Демек, лимфа кан тамыр жогорудан ылдый карап жөнөсө, ал эми лимфалар болсо төмөндөн жогору карап ташып жөнөшөт. Лимфалар булар лимфа түтүкчөлөрүнөн, лимфа бездеринен турат. Бутубуздун учунан баштап бизге келген кан тамактын баарын биз колдонгондон кийин кайра булар жогору карап жөнөп, баары алып келип туруп, мына ушул вена кан тамырына коюп берет экен. Бул биринчи биздин канализация жолдорубуз экен. Экинчи биздин канализация жолдорубуз бул колубуздун учунан ал дагы келип, мынакей экинчи канализация трубасы коюп берип атат. Үчүнчү канализация труба бул өпкө жүрөктөгү керексиз пайда болуп калган нерселердин баарын ушул алып келип, бул да коюп берет экен. И төртүнчүсү бул баш жагыбыздагы керексиз нерселердин баарын, көз болобу, мурун болобу, кулак болобу, жаак болобу, бүт ушул жактан ташып алып келип коюп берет экен. Мына сол жака 4 труба, оң жака 3 труба лимфа түтүкчөлөрү кирип, венага куюп бергенден кийин, анан ушул вена бөйрөк алып барып сийди кылып чыгарат экен. Териге алып келип туруп, тери кылып чыгарат экен. И жана ичегилерге алып келет экен дагы. Ичегилерден заң болуп сыртка чыгып кетет экен. Демек, урматтуу мекендештер, эң туура түшүнүңүздөр. Сиздердин канализацияңыз толуп калган болсо, эч качан адам жакшы болбойт. Канализацияны тазаламайынча биз бир дагы, мен жогоруда айткан 1100 оорудан эч качан биз арылбайбыз. Ошол эле эң адамдар корккон рак оорулары, эң эле адамдар корккон ушу злокачественный рак оорулары, доброкачественный опухольдорду адамдар коркот. Мунун бардыгы мына ошол без тамырлардын толуп калуусунан келип чыгат. Демек, биз ооруну дарылабастан биз оорунун алдын алышыбыз керек экен, урматтуу мекендештер. Оорунун алдын алыш үчүн күнүгө мен айткан 5 көнүгүүнү жасап жүрүш керек. Бул 5 көнүгүүнүн ичинде эң биринчи лимфа бездерин айтам мен. Лимфага массаж деп айтам. Тамак ичердин астында өтүңүздү түртүңүз, тамак ичкенден колду көтөрүңүз, сөзсүз түрдө ичегидеги органдарды түртүңүз. Бул висцералдык массаж деп аталат. Жана диафрагмалдык дем алуу. Ичиңиз менен дем алып, ушул курсактагы органдарды, курсактагы без тамырларды түртүп жогору чыгарганга жардам берет экенбиз. Эч качан силер таблеткага, уколго басым жасабаңыздар. Таблетка менен укол бизди жакшы кыла турган болсо, анда дүйнөдө эч бир адам оорукчан болбойт эле. Дарылардын эсебинен, дарыларды туура эмес колдонгондон, ошо химикат дарылардын айынан биз өнөкөт ооруларга дуушар болуп калып атабыз. Эми бул дарылар боюнча дагы өзүнчө кийин видео чыгарам. Азырга чейин, демек, буга чейин эч ким укпаган болсо, лимфа бездерин жакшылап дагы интернеттен караңыздар. Мен окуткан профессорлордун дагы жүргүзгөн кандай кылып үй шартында жүргүзүш керек аларды караңыздар дагы. Без тамырлар менен иштеңиздер. Лимфа ар бир ооруну айыктыруучу, лимфа массаж ар бир ооруну айыктыруучу метод болуп саналат. Саламатта болуңуздар.